Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун сюжеттен кийин студиябызга жаркырап кирип калган коногубуз агайыбыз дагы бар. Тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Ак таңдай, Алтын комуз, Алтын көпүрөнүн негиздөөчүсү, кесиптешибиз, теле алып баруучу журналист Абдивали Акимбеков бүгүн конокто. Агай, ассаламу алейкум. Колуңузду коюнчу студияда. Кандай жакшы. Ийгилигиңиз жукса ажайып эмес. Мына комуздагы алтын жуксун деп атасыңар да. Ооба. Азыр сизди сөзгө аластырып туруп, буюрса аны да алабыз. Бирок ага чейин кесиптеш. Агайыбыз жакында Туркияга барып келди. Ошол Туркиядагы биздин кесиптештерибиз, журналисттерибиз агай жөнүндө бир материал даярдаптыр да. Анын кызык болуп атат. Эмне экен депчи, аны биз кыргызча котурмологонбуз. Келиңиз, сиз дагы көрүңүз. Андан соң жагымдуу маегибизди улантабыз. Ооба. 2026-жылдын 12-июлунда тагыраагы 18-июлда Туркияда кыргыз маданиятын жана дипломатиялык байланыштарды даңазалаган абдан чоң маареке 12-чи Улуу Памир маданий фестивалю өттү. Бул иш-чара Кыргызстандын көз карандысыздыгынын маарекесине жана эки өлкөнүн 35 жылдык кызматташтыгына арналды. Иш-чара Туркиянын чыгышындагы Ван провинциясынын Эрджиш районунда жайгашкан кыргыздар байырлаган тарыхый Улуу Памир айылында уюштурулду. Ал жер кооз жасалган, чыныгы кыргыздын көчмөн айылындай атмосфера түзүлдү. Бул салтанатка абдан жогорку деңгээлдеги меймандар жана өнөрпоздор чогулду. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Ван провинциясынын губернатору Озан Балжы, Туркиянын Ак партиясынын төрагасынын орун басары Кюршат Зорлу жана башка жергиликтүү жетекчилер катышышты. Кыргызстандан атайын барган өнөрпоздор, анын ичинде Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген артист Өкмө Акын, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Ак таңдай берүүсүнүн автору жана алып баруучусу Абдивали Акимбеков баштаган маданият чеберлери катышып, комуз күүлөрүн жаңыртты жана ошондой эле манас айтышты. Памирден оодарылып келип Туркияда жашап калган Ван кыргыздары болсо, улуттук кийимдерди кийишип, жүздөгөн түрк коноктор менен биргеликте кооздукка кооздук кошушту. Кыргыз жана түрк чабандестеринин катышуусунда кызыктуу көкбөрү оюну уюштурулуп, көрүүчүлөрдүн өзгөчө демине дем кошту. Бул маданият күн Туркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир туугандык көпүрөнү дагы бир ирет бекемдеген чоң майрам болду. Дал ошол майрамга катышып, өзгөчө комуздун коштоосунда, ошол жакта биздин боордошторубузга жагымдуу музыка тартуулап, өзүнүн төкмөлүк өнөрүн тартуулап келген агайыбыз. Дагы бир жолу кош келиңиз. Кудай кушак кылсын. Чындыгында сонун болуп турасыз бул жактачы. Кыска эле болуп калды, кызык болуп атат. Эми сиз мындай узун кылып айтып бериңиз. Бул жакта кызыктарды арбаңыздар. Жалпыңыздарга оолу аманчылык тилейли. Бар болуңуздар, чакырып эртелеп. Аукеде биринчи эле баягы комуздун эмес жуксун, өнөрдүн дүйнөсү жуксун деп баягы тамашалап баштадыңыздар да. Ошо ийгилик болсун негизинечи. Бул баягы сыныктан башкасы жугат дейт негизичи. Ошол баардык атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу нерсе да. Анан эми мына аябай жакшы бир маанайда турган чагыбыз. Кечээ күнү эртелеп Ош шаарына кондук. Ал жакта биздин ушул бир боор туугандарыбыз Улуу Памирде, Вандагы кыргыздар, Турция мамлекети менен Кыргыз мамлекети, ал экөөнүн достугу, ошону менен бирге эле ошол Вандагы кыргыздар 12-чи жолу, бул 12-чи жолу болуш экен. Бул иш-чара Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк алганынын 35 жылдык маарекесин утурлай чоң салтанат өткөрүлдү. Сиз биринчи жолу катыштыңыз? Мен биринчи жолу барышым. Эң алгачкысында кандай чакыруу менен барып калдыңыз? Эң алгачкысында биздин залкар устатыбыз, замандын залкары Замирбек Усунбаевтар баш болуп барышкан экен. Быйыл биз бардык насип кылып, Манас улуттук театрынын баягы төкмөлөр мен менен бирге ошол Жалал Абадтан Тазагүл Казакова деген мыкты өнөр ээси барды. Жалпы жонунан ал жерде Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев баш болгон, жана эл бүт көпчүлүгү жакшы билет го, мисалы. Асол Молдохматова десе баары билет. Ал ошол улуу инсан дагы ошол кыргыздын, ошол жерде жашаган кыргыздардын эмнеге муктаж, деги эле биз кандай кыргыздар дагы буларга көмөктөшө алабыз деген таризде барышты. Ошо Туркия мамлекетиндеги бүт башчылар, ошол Ак партияны жетектеген ошол Режеп Тайып Эрдогандын жардамчысы деп аталат экен. Ошондой улуу инсандар катышты. Ал эми бул иш-чарага мен барып калышым мындай бир аябай жакшы жөндүү. Ошол Түрксой эл аралык уюму, Вандагы кыргыздар, ошол жактагы жетекчилик эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата болуп жаткандан кийин
Султан Акимович айтып калды, Вандагы туугандарыңызга барып бир кичине ырдап бербейсизби? Быйыл 60ка толуп калыпсыз. Анан майрамыңыз да белгиленсе дегендей таризде барып калдык да. Буга чейин бир мына жакын эле арада бир 10-15 күндүн тегерегинде эле бир Турцияга 2 жолу барганга насип кылып калды да. Оболу Стамбулга бардык, себеби 28-июнда болмок бул иш-чарачы. Ал кичине жылып кеткендигине байланыштуу оболу 28-июнда Стамбулда жашаган көп улуттуу баягы маданий борбор бар экен. Ошол 8 өлкөдөн түптөлгөн түрк тилдүү элдердин маданий борборунда көп улуттардын ичинде топтолгон инсандарга 60 жылдык мааракеме карата жолугушуу концерт болду кыргызда. Кандай сонун? Анан кечеги барганымда дагы мен Улуу Памирге өзү эңсеп жүргөмүн. Жалпы жонунан алар биздин ошол Чоңалай, тиги Мургап, Памир тараптан кеткен кыргыздар да. Кыргыздын акыркы ханы Рахманкул хан менен бирге кеткен кыргыздар. Бир абдан чоң айыл экен. Анан баратканда эле Ван көлүнү көрдүк. Баягы Ван көлү бар деп укчу элек. Аябай чоң ушул ысык көлдөй эле өздөрү Ван деңизи деп коюшат экен. Чындап эле аябай. Ошону менен сыймыктанышат экен. Анан Рахманкул хан бул ошол кыргыздын акыркы ханы болгон үчүн элим таркап кетпесин, башка болбосун деп оболу булар Афганистанга барышкан, Афганистанда Пакистанга, Кытайга 5 мамлекет кезип анан акыры ушул жерди тандап калышкан экен. Аябай жакшы жер экен. Тоонун коюн, тим эле ак кар көк буздун этеги дегендей чыныгы кыргыздар. Мен барганда Кыргызстандын мына Сусамыр тарабы, Нарын тарабы же болбосо баягы Чоңалай тарапты элестеттим да ушундай жанагы. Окшош экен. Ван көлүнгө окшош экен аябайчы. Анан аябай жакшы жерди тандаптыр. Анан ысык эмес багай? Азыркы учурда бардык эле жерде ысык болуп атат. Биз барганда аябай ысыдык, күн жакшы болду. Туркияда ушунча жүрүпсүз, бирок күйбөпсүз агай. Кичине күйдүм, бирок аны билгизбедим. Жакшы. Анан кызык болгону агай ошол жактагы кыргыздар өзүн кыргызмын деп атап кыргыз тилин унутушпаптырбы? Унутушпаптыр. Анан айрыкча ушул мен теледен, эл-терден айта кетчү, алардын аябай бир муктаждыгы да. Жалпы эле аксакалдарга көп өзүнчө мен өзүмдүн чыгармачылык 60 жылдык концертин бердим. Эртеси жана 18-июль күнү бүт коомчулук менен жанагы ошол эгемендүүлүк күнүнө арналган достук майрам өттү. Ага ошол Манас улуттук театрындагы мыкты төкмөлөр, дастанчылар, бул жактан биз Тазагүл экөөбүз барганбыз. Экөөбүз катыштык. Кыргыз-Түрк Манас университетинде мыкты манасчы кыз бар экен. Мен таң калдым аябай. Баягы кыздар манас айтканда тим эле делебеңиз козголочу го, ошондой сонун болду. Анан алардын аябай муктаждыгы, аксакалдар көбү сурады. эл-тер телеканалы бизде мурда көрчү элек, Түрксайдан чыкчу эле. Ошону кайра эгер жетекчилик болсо, менимче кече баягы ыйгарым укуктуу элчиге да кайрылды окшойт аларчы. Кайра ошону эл-терди көрсөтсө, себеп дегенде биз биринчиден тилге муктажбыз. 5 мамлекетти кезип келген да буларчы. Ошол 5 мамлекеттеги бардык тилде сүйлөй алат экен. Демек 5 тилде сүйлөшөт. 5 тилде, урду тилинде, пакистандыктар урду тилинде сүйлөйт да. Огандар баягы оган тили, Кытайдагы жүргөндө Кытай анча-мынча аралаштырып, азыр түрк тилинде мындай сүйлөгөндө таза кыргызча сүйлөйт экен, бирок мындай диалектикасы карасаңыз баягы эмеге түрк тилине жакыныраак. Анан айрыкча балдарыбыз дейт бир түрк мектепте окугандыгы үчүн көпчүлүгүнүн тили ошол жака бурулуп кетип атат. Биз тилди жоготпосок, негизги ал жакта ошол комуз үйрөткөн, ооз комуз, улуттук аспаптарды үйрөткөн мугалим болсо, деп ушунчалык нукуралуулукту сагынат алар. Ошону сактап калыптыр. Мен барганда 4-5 тойго катыштым. Тояштарга да катышып келдиңиз. Аябай тойлорго катыштым. Тойдо башкача баягы тура чындыгы илгерки биздин ата бабабыздан келаткан салтты сактап калышыптыр. Анан баягы 3-4 тойго катыштым, насип экен, ошол күндөр той болуп калып. Эгиз балдар үйлөнүштү. Алар да аябай кызык. Ал мен сурап көрсөм, эгиз балдардын апасы кайра мага жакын тууган чыкты да. Памирден тууган таап келдим десеңиз. Памирден бүт эле туугандар. Анан ырдап, баягы жолугуп ушунчалык мен ыраазы болдум. Себеби ар бири жашы дагы, улгайганы дагы. Ой, Абдывали, аба сиз келдиңизби? Абдывали Акимбеков келиптир деп аябай ушус көрсө аларчы бүт маалымат бар экен. Аксакалдар айтат, биз неме балдарыбыз жоголуп кетпесин, унутуп калбасын деп атайын баягы интернеттен кыргыздын бардык эмелерине
Муз каналдан бери ЛТР баардык каналдарды көрөбүз дейт. Кээ бирлер үйүнө атайын койдуруп алыптыр ушундайчы. Жакшы. Ошондой. Жакшы, агай, эми ал жака барганда ошол боордош бир туугандарыбызды көрдүңүз, тояштарга катыштым дедиңиз, иш-чараларга катыштыңыз. Анан бул жакта барганда өлкөдөн чыктыңыз да, бир башка өлкөгө бардыңыз. Эргүү болгондур, балким илхом болгондур, балким идея келгендир. Эмнелерди алып келдиңиз, эмнелерди топтоп келдиңиз? Эми ал жерден мен өзүм барганга жараша бир топ эле нерсе тартып келдим. Өзүм дагы тарттым, баягы тартып, обол эле барганда ошол Рахман Кулхандын уулу бир 2-3 жыл мурда келген эле. Рахман Кулханды 100 жылдыгын өткөрүү боюнча Кыргызстанда. Ал киши ааламдан өтүп кеткен экен. Биринчи Рахман Кулхандын үйүнө барып, ошол уулуна Куран окуп бата кылып, анан Рахман Кулхандын мүрзөсүнө барып, аерге Куран окуп, бата кылып, анан жумуш баштадык да. Баштап эл журт менен жолугуп, ар бир улам чакырып, тиги Абдывали келип калыптыр, биздин үйгө келип кетсин, тиги уулубуз келип кетсин, биздин үйгө келип кетсин, бу жерде той бар, буну көрсүн деп кээ бир картаңдар анча мынчасы баягы баса албай калган инсандардын үйүнө барып кабар алып, атай барып ырдап бердим өзүм элечи. Эргүү болот да. Демек баягы кыргыздардын мурдагы тояштары ушундай болчу го, мисалы. Ооба. Төкмөсүз, жок эмес. болбойт. Мисалы ошол жерде мен жарчыларды көрдүм. Эки акын бар экен, баягы кадимгидей тиги баланы, үйлөнгөн баланы коштоп, жандап, аябай баягы жар чакырып, Кадимкидей. Ушундай болду да. Бул эми бизде анан мен бир нерсеге таң калдым. Баягы эки эгиз бала допу кийип, баягы саймалар, биздин улуттук сайма менен допу кийип, анан экөө түшкөн сүрөттөрүбүз баягы тартымдар элге таркады да, анан жазып атат элдерчи. Бул эме баягындай башка улуттун эмесин кийип алган деп, анан көпчүлүгү мен ал жерде эме кылсам, көрсө биздин илгери бабаларыбыз кийген топлар экен. Ошол улуттук куралдуулукту дагы эле сактап калыптыр да. Ошо ойдон баягы унутпаса экен дегендей. Аябай мага жакты. Анан эми баягы бүгүн ошол боордошторубуз балким биздин ЛТРди көрүп калат да. Албетте көрүшөт да. Анан көрүп калат. Кайрадан салам жолдойсуздар. Кайрадан салам жолдогончо мен азыр бир Залкар акын Байдылдаш Арногоевдун сөзүнө жазылган «Жашай бер кыргызым» деген чыгарма бар. Менин атам Буркан Ырчы. Ону ошол атамдыкы. Анан айрыкча атамды, менден дагы атамды жакшы билишет экен аларчы. Сыймыктандыңыз. Биз көргөнбүз, биз жаштыгыбызда көргөнбүз. Кээ бир бирге жүргөндөр да болгон экен, буяка келип көрүшүп, атайын ырдатып. Анан аябай көп угушат экен. Мен атамдын ырларын баарын билишет экен. Демек бул сапар сиздин чармачылыгыңызга өзгөчө бурулуш болду. Өтө сонун болду. Ошол үчүн ошол атамдын ырдап берейин. Жакшы болот, сонун болот. Анан ошо жалпы эле кыргыз журтубузга ошону менен бирге боордоштор дайыма аман болсун. Себеби биз баягы топ жылдыздай чачылып кетиппиз дүйнөгөчү. Ошол ушул ыр болсун, анан калган дагы сүйлөшөбүз. Жүрөктөн бириктиребиз деңиз анда ыр менен. Kırgızım bütmesin kıyarbaz kızıl tuzun sancağın çakan bolsa da sapatın menen ulusun sancağın çakan bolsa da sapatın menen ulusun Dosunğa todoy bel bolup toңдурган kışta жылусун Kasına kayran gergis kadimki tündük uyusun Kasına kayran gergis kadimki tündük uyusun
Elden biz uşul jerdegin tengesem sağa emlenim. Manasta epos yaratkan ayçı var beken sende eldegin. Manasta epos yaratkan ayçı var beken sende eldegin. Tübölü göçmez nur bolup, tübölük bütmez ır bolup. Eskirip eski kılımday kırgızım caşay bir canı cıl bolup. Eskirip eski kılımday kırgızım caşay bir canı cıl bolup. Бали. Ушундай болуп кыргыздарыбыз чындап эле аябай бири-биrini сагынып, бири-биrini урмат, кадыр баркын билип жашаса деген бир чоң үмүттөр, тилектер калды да. Эгер ошол жалпы коомчулук негизи эле биздин элге жакын го. Ооба. Элтердин көрсөтүүлөрүн көп издеп жүрүп көрүшөт экен. Анан кайра дагы ошол бизге ошол элтер чыгып турса деген тилектери бул мен мага да аябай дем берди чындап эле. Силердин ар бир көрсөтүүңөрү көрүп турсак дегендер ниеттери да. Анан эми баягы жөн барбай баягы алтын комузду көтөрө бардым да. Алтын комузду көтөрө барсам аябай таң калышып тим эле агай кайерде Чындап эле алтынбы дедиби? Ооба, чындап эле алтынбы деп анан агай кайерде жатат болду экен деп. Биз да ошентип. Жана эфир сыртында мен да айтпадым, агай комузуңузду коруңузду кайсыра коесуз деп. Комузу алтын, куру күмүш. Ооба. Өзү болсо агай болсо өзү бриллиант. Ооба. Анан эми баягы мен ушул учурдан пайдаланып туруп мынаны көрсөтө кетейин да, мына көрдүңүздөр да, мына болчу, мына ырасчылык кат да, мына ырасчылык кат. Бул жерде 8 мамлекеттин баягы логотиби түшүрүлгөн эме турат. Бул эми жөн эмес да, көрдүңүзбү? Мына ортодо 8 мамлекеттин баягы түрк тилдүү мамлекеттердин логотиби түшүрүлгөн, бардык эле инсандарга бериле бербейт экен булчу. Бул эми мындай жөнөкөй көрүнгөнү менен мунун баалуулугу мен мындай жогору деп баалайм. Себеби ылдый жагын караңыздар, мына Түрксой баштаган бир топ эл аралык уюмдар, ошондой эле биздин 8 түрк тилдүү мамлекеттин логотиби түшүрүлгөн баягы ырасчылык кат. Тону. Ага эми ушул кагаз сизге жогору кичинекей эле кагаз деп атасыз го, бирок сизге бул чоң жоопкерчилик болду, чоң бийлик болду. Анан ошол жактагы эмоциялардын баары ушул нерсе камтылды да. Үйүңүздүн бир бурчуна илгенде деле ошол эмоциялар эсиңизге келет, туурабы? Ооба, мына жерде мындай болду эле деп. Анан мен аябай эме кылганым, аксакалдарга атайын канчага чыккан аксакалдар бар десем, алды 110го чыккан аксакал бар экен. Бирок ал киши Анкарага кетиптир, ошол өзүнүн абалар. Калганы ошол 100гө чыккан, 90го чыккан аксакалдар, кээ бирлери үйдө жатат экен, бирок көпчүлүгү атайын мен концертин көргөнү эмеге келди. Бир чайды коюшуп, жакшына кайгырыштырып, өтө биздин чыгармачылыкты укту да. Биз таза күлөкөбүз. Анан Манас улуттук театрынан акындар барып, баары көрүшкөнчө алар дагы баягы күлүктү күлүк көргөндө төрт аягы тыбырайт дейт го. Анан агайды коштоп пистелер да перел деп тим эле элдин көңүлүн ачтык да. Мен баягы аксакалдарга атайын эме кылып туруп арнап бул жактан жакшы калпактарды алып бардым эле. Баштарына кийгизип, анан бул жактан нан алып бардым да. Аларды берсем тим эле ушунчалык баягы нанды жытташып, чыныгы биздин ата бабабыз, эми алар көпчүлүгү жаш бала маалында кеткен аксакалдар 80-90 100гө чыгып атпайбы? Ушунчалык аларда баягындай неме болду да. Мен көрүп сезип турдум да баягы. Айрыкча ушул мен барып калышыма себепчи болгон бул ошол Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы, кыргыз эл жазуучусу, заманыбыздын чыныгы залкары Султан Раев Акимовичтин ошол туугандарга барып 60 жылдыкты белгилегенче концерт берип кел, туугандардын көңүлүн ач дегени бул аябай мага бир стимул берди. Ошону менен бирге ал жакта ушул Стамбулда турат, негизи кыргыз жараны ошол Улуу Памирде төрөлүп, Улуу Памирде чоңойгон Абдылметин Кескин. Ал азыр Кыргызстаныбызга да белгилүү, ошол жанагы түрк тилдүү
мамлекеттердин ичинде Стамбул шаарында ошол маданий борборду жетектейт да. Ошол инсан баштан аякка кошо жүрүп бүт баарын уюштурду да. Стамбулда дагы, Теякта дагы биз баргандан келгенге чейин ушунчалык сиздер келип ушул элге эме кылып бериңиздер деп ошолор жакшы. Анан сонун агай Ахмат Барол деген ошо жетекчиси бар экен. Аларда ошол жана айыл өкмөт деп коет экен. Өкмөт мындай эстегенде бир райондун жетекчиси дегендей эле ошону баары угушат экен. Агай, бир чети мен сизге капа болуп атам. Неге дебейсизби? Эмне үчүн концертти бул жакта бербедиңиз? 60 жылдык концертти. Жок, ал жактанчы мындай. Бул жака бересизби же кандай? Ал мындай, алчы ага мен капа болбой туруптур, даярдам анан. Али баягы Сен 60 жылдыкка белекти даярда дебейсизби? Камда дебейсизби? Белекти камда да. Баягы орустар айтат го, еще не вечер деген. Али алдында күзгө бир жакшы бир планыңызда бар бирок. Бар, анан сөзсүз элге эми ашуудан берген отчетум дегендей бир 60га келип калдым деп унчукпай койсом болбой коет го. Менимче бир жакшы бир ойлор бар. Агай колдойбуз, коштойбуз, барабыз. Азыр мына 60тын чокусунда болуп турасыз да. Анан карап туруп тиги жайга артты карасаңыз көз ачып жумгача өтүп кетти дал. Ооба, өтүп кетти. Бирок мен илгери мындай сезем, силер коркпой эле 60га чыга бергиле. Себеби илгери 60га чыккан адамдар аябай чоң көрүнчү. Азыр мен жапжаш эле көрүн, өзүмө Мен деле болсоңар деңиз. Менчелик эле болсоң, ошондой 60га чыкканда коркпогула. Бирок ошол тажрыйба сизге эмнени үйрөттү агай? Мен 60га келгенге чейин ошол атам Буркан Ырчы, Ашыралы, Тууганбай, Тайырбек Төкмө, Ошко келгенимде ошол Султан Боролдоев деген төкмөлүк жактан устатым болгон. Ошолордун эл ырчысы эстебес Замирбек баш болгон дөш аалардын шаңы менен ошолорго аралашып, жаштыгымдан баягы бала чагымдан аралашып калдым да. Анан ошол баягы дем мага Актаңдай акындар ордосун түзгөнгө ушулар дем берди да. 92-жылы чоң айтыш болгон, ошондо Актаңдай акындар ордосун түзбөсөм болбойт экен деп аксакалдардан бата алып 96-жылы 94-жылы 92-жылы биринчи чоң айтыш болгон да, баягы Бозжорго коюлуп Балтилдүү Барп акындын шакирти Тайырбек Төкмө устатыбыз баш байга алган. Аябай чоң айтыш болгон да. Майра Керим кызы, жанагы Амантай, биз эми баарыбыз жаш мезгилде ошол маалда биринчи чоң айтышта ошо биринчи биз баягы көрүндүк элге. Андан кийин ошол Актаңдайды түздүм 94-жылы. 2 жылдан кийин эле. Мына буйруса азыр аякбагы 33-34 жылдын тегереги болуп атат да. Такай элге, элдик өнөрдүн өсүшүнө, баягы манас айтуудан баштап төкмөлүк, дастанчылык, санжыра, биздин баягы кошоктордон баштап бардык өнөр дүйнөсүн жаңыртканга бир опол тоодой салымды кошо алдым десем, коркпай айтсам жарашат. Себеп дегенде буга сиздер биздин ЛТР теле радио компаниябыздагы жалпы жамаат бардык жетекчиликтен баштап жөнөкөй эле карапайым калкка чейин мындай айтканда ошол дагы сиздердин чоң көмөк да. Себеп дегенде биз ЛТРде иштеп калганым бул балалык сезим мени жетелеп келген. Себеби айылда мен мектепте окуп жүргөндө эле биздин айылда Бортумчук деп коет, Кызылешме деген айыл. Анан мен бир угуп калдым да, аябай кызык да бул дагычы. Анан балалык баягы сезим жетелейт экен чындап элечи. Ошондо анан биздин айылда бир гана үйдө мен чоң атам болор эле Токтогожо деген согуштун ардагери бир буту жок. Бирок бир эле телевизор айыл боюнча келип ошону көрөт элек да. Весна деген бүт бир жакшы нерселер болсо, кино болсо айыл боюнча келип эткеле да деп баягы көрөт элек да. Анан ошол мезгилде бизде Чоң Алайда районунун борборунда Жарбашы деген жер бар, ошол жерде станция курулган да. Анан мен станция курулуп атат экен десе, аба аркылуу бардык айылдарга телевизор тартат экен десе, мен демек биздин да айыл тарсын деп баягы тоого чыгып алып туруп алюминдерди көтөрүп чыгып антен жасаганмын да, биздин айыл көрсүн депчи. Анан көрсө ошол нерсе мени жетелеп келди буякачы. Демек ою материалдык нерсеге айланат деген дагы э. Аябай бир мындай таң калыштуу да, бул эми жараткандын негизги буйругу. Сонун. Анан келип эле ушинтип жүрүп эле бир күн жанагы Актаңдайды түзүлдү. Актаңдай түзүлгөндөн кийин анан 2001-жылы анда Ош ичмең мамлекеттик телерадио компаниясы эле биздин кыргыздын мыкты инсаны бар эле Бердибек Матсаков деп. Аябай мыкты агай ошол киши. Анан мен долбоорду алып келсем, ой, ушул муктаж да, ушуга муктажбыз да деп, мына биздин бул жерде пландоо бөлүм жетекчиси Бегай Мешкожаева эжекебиздин
жолдошу болчу. Эми эрте кетип калды. Ошол киши биринчи бул жакка келип калышыма себепчи болгон да. Сонун. Агай, негизи эфирде азыр эми ошол Ак таңдай теле долбоорунун негиздөөчүсү, анын алып баруучусусу да. Негизи өзүңүз эфирде алып баруучу болгон жагабы же конок болгон жакшы? Кайсы бирин ыңгайлуу сезип атасыз өзүңүз? Эми Конок болгон жакшыбы? конок болгон аябай жакшы да. Жеңилирээк кутуласың. Эми эфир деген ал Эфирдин жоопкерчилиги жок деңиз азыр. Эфирдин жоопкерчилиги жок. Азыр силерди угуп, оозуңарды карап, эмне дейсе ошого жооп берем деп отурам. Биз агай сизди сүйлөткүз келе атат. Бул жакта көрөрмандар бирок ичинен бизди жаман көрүп атат. Тезирээк мындай төкмөлүгүн көрсөтпөйсүңөрбү? Эмне эле сүйлөп атасыңар деп атат да бизге. Азыр мындай кылалы. Бул азыркы олтурган учурубузда бир архив болуп жазылып калат да. Сиздин төкмөлүк өнөрүңүз дагы. Ошон үчүн биздин көрөрмандарга бир төгүп бересиз. Болот. Балким таңдын кереметин, сырттагы погоданы, аба ырайын кошуп же, балким ал жакка барып ээргүү алып келдиңиз, аны кошосузбу? Эмне төгүп атат ичиңизде? Ак таңда бүгүн туугандарың, алтын комуз колуңда. Улуу Памир барганда, улуу сөз болдуң оюмда. Негедир Хамманас ат бабам баш болуп, Ырамандын кырчуулу. Залкарлар ошол өткөндөр, бүтүндөй каалам ал жерде көз алдыма койду да. Акыркы ханы кыргыздын, Рахман кулгандын ар жерде. О дарылдың арбағы, бүтүндөй түрк дүйнөсү топтолду, айерде кыргыздын болду майрамы. Ошондой жерден ойлосом, өнөр деген бүтүндөй элдин болшуң ардагы. Биз элге сайраптың олтурдук, жашкары келди жыйылып. Өзгөчө кыргыз туугандар, көкүрөк толо карачы, аябай болгон кубаныч көздөрүнөн билинди. Жалпысың алда сүйүндү, ал эми сүйүнүч менен атай кыргыз жергеден ашуң ашу бел ашып. Өнөр деген чоң дүйнө Ван көлүндөй чайпалды. Ар бир кепти дой карасаң, ал жерде жараткан Алла Таалабыз. Оозубузга шекердей төгүп бердиң ал жерде. Жайнаган элге сайрадык, жалпың элге ал жерде. Чыңгыз менен тынчтык бар, бакытым ошол баш болуп. Таза гүлдөй карындаш, тандабырда периште. Болбосо кыргыздын таланттуу кыздары, айерде сайрабырдап бериште. Биз болсоң ой кандай экенин, өнөрдөн ошондо көрдүк жемишин. Эми Стамбул менен Ван жакта улуу Памир карачы. Арнаганга Кудайым насипти кошкон турбайбы. Кечең ошол Ван жакта болсо карачы. Бүгүн касиеттүү Сулайман тоосунун ошол этеги. Шараккан кадим ак бура, ак буранын боюнда, эл тердин койнунда. Ал эми эки бирдей бу жерде, эрбелектеп жаш балдар. Кармап турса бу жерде сайрабайт деген Атайы келип bu yerде, ак сөзүңдүн өнөрдүн арнабайт деген эминне. Билинбей 60 жаш келиптир, биз дагы чыгып баратабыз баягы улуу Памирдин карачы перевалы белинне. Ал эми узак жаш берсин Кудайдан ошол сураймын. Буйруса, күзгө чейин кадимке Актөөнүн карды жарылган ошол күз майрамга келгиле. Анан дагы айлыгыңар көбөйдү, бир байгенин ала келгиле. Байкатпай туруп байкеде баягы белегиңерди бергиле. Эмиң эмне деймин калың журт, дүйнөгө кеткен таралып, Хамманастын урпагы. Ошондой кайсы жерде жүрбөсүн, аман болсун доңгулайым. Боордоштор туугандар, ал эми кыргыз жергеден кызматты кылып туралла. Калган каткан кеп болсо, канаң өкөңөр какылда бүгүн көргүлө. Калганын өзүңөрдөн угалы. Сонун. Жакшы. Агай, мындай комузсуз жашооңуз элете салбасаңыз керек. Ал эми бул мен тагдырыма жаралган нерсе да, ар бир пендеге
өзүнчө жараткан ушул бир талант берет экен. Бардыгы байкалбаган. Сиздердин өзү азыр алып барганыңыздардын өзү чоң талант. Бул дагы буйрук да. Ошол үчүн эми комуз жалпы эле кыргыздын бул жашоосу да, кыргыздын тарыхы, комузда канча деген муң, канча деген бир чоң кубанычтар, комузда деген канча деген кайрыктар, комузда канча деген кыргыздын өткөн доору жатат да. Тагдыр камтылган. Тагдырлар камтылган. Мен аябай мындай таң кала берем. Жаш бир 3, 4, 5 жаштарымда атам ырамалык Буркан ырчы үйдө отуруп алып, бизди такыр тургула дебейт эле да. Эртең менен эшикти акырын ачып коюп туруп, чоң күүлөрдү чертип отура берет да. Анан баягы комуз менен ойгонгон жакшы да. Кыргыз өзү комуз менен уктап, комуз менен ойгонгон да, күү менен уктап, күү менен. Анан ошолор көпчүлүк бир чоң комузчулар күү чертип калганда мындай аттап өтүп кеткен мезгилдер болот да баягы күүдө. Неме болгондо мен тамашалап калат элем чоң комузчуларга. Мына жерде аттап кеттиңиз, сен каяктан билесиң дейт. Анан мен билем, мен комуз менен уктап, комуз менен ойгонгон балам. Жүрөктө кыттай неме болуп калган деп. Ошол үчүн сиздердин мына чакырганыңыздарга аябай терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Анан негизи баягы биз бардыгыбыз эле ар бир үйдө эле ушул комуз жаңырып турса, комуз илинип турса, калпак илинип турса, камчы илинип турса, негизи эле кыргыздын улуттук баалуулуктары ар бир үйдө болуп турса, демек бизде кандайдыр бир балдарыбызда дагы бир жакшы сезим пайда болот деген мен чоң ишенич бар. Себеп азыркы өзүңүздөр билесиздер, ааламдашуу мезгил кетип атпайбы? Ааламдашуу аябай ушунчалык тездик менен мынау жанагы роботтар келип атат, баягы технология өнүгүп атат, аябай тездик менен. Мисалы мен сүйлөсөм же ырдасам ошону кайра кайталап тияктан чыгарып коюп атат, кудду ошондой эле болуп. Агай, ушул мисалы үчүн заманбап азыр өнүгүү деп атпайсызбы? Ушул нерсе биздин төкмөлүк өнөргө, кан-каныбызга сиңген талантка терс таасирин тийгизеби же оң таасирин тийгизеби? Жок, ал терс таасирин тийгизет. Мен жалпы эле коомчулукка, себеп деген ал деген убактылуу нерсе да. Муну биз буга туруштук бере алабыз, себеп дегенде биз баягы тилибиз бар. Биздин санжырабыз бар, манасыбыз бар, дастаныбыз бар, комузубуз, төкмөлүк. Негизи эле биздин элдик нерсе менен кыргыз элибиз ошол кылымдап сакталып келе атат, дагы да сакталат деп ойлойм, ишенем. Себеп дегенде көп эле жерде ушундай кече эле мен ошол учакта учуп, Вандан учуп атканыбызда бир кыргыз жигит отуруп калды, экөөбүз мындай аябай баарлашып кеттик да. Ал эми мындай айтканда дин жаатында экен. Ал өзүнүн эмесин мага таңгуулады эле, мен айттым, жок иним дедим. Ал бир эле сен бир тармакты эле айтып атасың. Негизги жалпы ааламда Алла жараткан өзү бизге берген чоң белеги бар. Ал белек турган мезгилде биз эч качан кыргыз жоголбойбуз деп таң калып эле карап калды. Себеп дегенде бизди такай өнүктүрө турган бул мына теле аркылуу сиздер эртелеп комуздун жаңыртып, баягы тарыхтарды берип атпайсыздарбы? Ошолор улам бул жерде теле элдин күзгүсү. Теле аркылуу көбүрөөк ушул өнөрдү көп беришибиз керек. Манасты берип, элге сиңириш керек. Анан ар бир пенде эле отура калып туруп эле манас айтып, же болбосо ырдап, же комуз чертип, же дагы бир баягы биздин кошоктор, баягы уламыштар, өлөңдөр деген элдик ырлар кандай сон булчу? Агай, негизи биз Монус менен дагы бүгүнкү теманы жөн жерден коюп турубуз да, кесиптеш карасаң, жанагы 1% талант, 99% аракет депчи. Бирок ошол 1%дык талантты дагы жараткан тандап берген да, баарына берген эмес. Мисалы үчүн эми ошол биз айтып атабыз, кесиптешим айтып атат, жок, талант болсо эле болду, өнүгүп кетет. Мен айтып атам, талант болгону менен бирок эмгектениш керек депчи. Сиздин оюңуз кандай? Талант болгону менен эгерде аракет кылбасаң, ал кыйын да. Калып кетет. Көп адам Чубак ажы Рамалык бир айткан жери бар экен. Жараткан ар бир пендеге талант берет. Ошол талантты жеткирбесең, ал ысырап. Жооп бересиң деген. Жооп бересиң. Мисалы мен комузду кыргызга Кудай таала берген, Ооба да. Биз бул комуз аркылуу биздин кимдигибизди, же калпагыбызды кийип жүрсөк, же моундай курлар тагынып, өттүктөрдү кийип жүрсөк, аябай мисалы үчүн Турцияга барганда киргенде эле түрк туугандар келсеңер, о, биздин кардашыбыз, бабабыз келди деп, аябай ушунчалык сыймыктанып, башка эле улуттар көрүп алып, бул мен кече аэропортто буяка Ошко түшүп келатканымда, учкан атканда. Ушул форма менен барып келдиңиз аэропортко. Мына Калпакчан ушул форма менен бардым, бирок немеде Калпакчан баягындай кийинип келатсам, бир
кыз орус кыз отуруп калды, анан жаныма келип улам карап коет, анан кийин бир маалда немеден Белоруссиядан келатты. Ошту көргөнү келатам дейт. Турист экен. Өзүңүз жалгызсыз, сен ой өзүм жалгызмын дейт. Анан бүт баарын билет экен. Мына калпагыңыздын оймо чиймесинин ар биринин өз немеси бар да дейт. Анан мен айтып бердим, мындай десем, мен билем дейт. Көрдүңүзбү, ушундай. Демек биздин баалуулуктар аябай баалуу экен деп дагы аябай мен өзүнчө чоң кубанычка калмай калдым, кызып калды. Кийин анан кенен дагы терең сүйлөшөлү десек, баягы көпчүлүк айырда түшкөндө ким каякта калганын билбей калдык. Жакшы, агай дагы төкмө кылып бересизби? Азыр мындай кылалы, эми ырдап бересизби, кандай кыласыз? Убактыбыз чектелүү эмеспи? Анан кийин отуруп алды деп дагы кийин Режиссерлор чектеп атат, бирок биз чектегибиз келбейт атат агай. Бир чыгарма менен. Анда мен мындай кылайын. Комузу да өзгөчө, агайдын турушу дагы өзгөчө. Эми анда баягы Надырбек Алымбектин сөзүнө жазылган ким менен деген оонум бар. Кыйладан бери ырдалып элек, ошону ырдап коеюн. Сонун болот. Жакшы, келиңиз. Кошордасасыңар, көгөрөт таракы бүдүрменен, көрктөнөт тала гүл менен, көксөтүп жүрөк тургандай, көңүлдөр ой, көңүлдөр ой, көңүлдөр ысык ким менен. Көңүлдөр ой, көңүлдөр ой, көңүлдөр ысык ким менен. Ой тилек таза дил менен, оңолбой дили кирдеген, жалынып ойго батпаган жаш курак ой, жаш курак ой, жаш курак сүйкүм ким менен. Жаш курак ой, жаш курак ой, жаш курак сүйкүм ким менен. Өмүрдүн көркүгүр менен, өмүргө мен да биргедем. Батпас күн болуп туюлар, бактылуу ой, бактылуу ой, бактылуу болсоң ким менен. Бактылуу ой, бактылуу ой, бактылуу болсоң ким менен. Талайлуу болсоң ким менен. Бактылуу болгула. Чоң айтарым. Азамат, Монус, эми сиздер биздин азыркы учурдагы жаштардан чыгып келаткан жылдыздарсыздар. Чоң рахмат. Ошо жылдызыңыздар жана берсин. Чакырганыңыздарга аябай ырчылык айтам. Рахмат агай, сизден тажрыйба алабыз, биз дагы сизден үлгү алабыз. Баскан турганыңыз, ушул айткан кептериңиз, акыл насааттарыңыз бизге жуксун. Сизге дагы ийгилик каалайбыз, оомат каалайбыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Ак таңдай, алтын комуз, алтын көпүрөнүн негиздөөчүсү, теле алып баруучу журналист Абдубали Акимбеков агайыбыз болду. Ушул учурдан пайдаланып мен ыраазычылык билдирем агай, сизге көп нерсени үйрөнөбүз. Сизден анан жумушумду сүйүп кеттим да. Анткени биз эфир соң агай менен бир бөлүмдө иштегенден кийин кенен чайлашып, ооба, сырдашып сүйлөшөбүз да. Көрүүчүлөр эми ушундай моменттер тартынбай келе бергиле айтам. Кээ бирөө айтпай коюшу мүмкүн. Буйруса сүйлөшөбүз. Урматтуу замандаштар, биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Алдыда дагы сонун рубрикаларыбыз бар. Кайрадан келсеңиз.